Биз дагы эле университеттин коллекциялык питомнигиндеги алма багы жайгашкан участокта турабыз. Бул жерге 300 алма тигилген. Бул сорт өзү Айдорет деген кышкы сорт. Мынакей уже байлап, мөмөлөрү пайда болуп калган көрүп атасыздар. Бул баягы 8 апрелдеги сууктан кийинкиси да бир топ үшүп кетти. Эми бүгүнкү күнгө дери бир жолу сугарылды. Мынакей капелди тамчылатып сугаруу системасы иштеп атат бул жерде. Анан буга дери биз чөп биттерине каршы, андан кийин паршага каршы, анан бир жолу алманын куртуна каршы иштетүүнү жүргүздүк дарылар менен, пестициддер менен да. Эмки жумада дагы ошол паршага каршы, анан алманын куртуна каршы дагы иштетүүнү жүргүзөбүз. Негизинен бул тигилгенине 3 жыл болду. Мына бул 4-жыл жыл жашоосунда жүрүп атат. Ортосунда аралыгы 3 метр, ар бир өсүмдүктүн ортосундагы аралык 80 сантиметр менен. Анан түшүмдүүлүгү сорттун мүнөздөмөсүнө караганда ар бир гектардан 90 тоннага кадар берет деп жазылган мүнөздөмөсүндө. Бизде былтыр эле жаңы байлады. Анан жалпы кандай түшүмдүүлүктү айта алына тургандыгын биз айта албайбыз. Негизинен студенттер муну дагы жаздагы, эрте жаздагы өсүмдүктү иштеткенден баштап ага дер кесип обрезка деп коет го орустар. Ошо обрезка кылып, андан кийин пестициддер менен чачып, анан күзүндө келишкенде уже түшүм жыйнаганга катышып калышат. Негизи бул бактын максаты студенттерге мөмө өсүмдүктөрдүн, анын ичинен алманын өстүрүүнүн технологиясына үйрөнүү болот да.